Барыңыздарды есіңіздерге салып қойылчу. Уақытты үнемдөйлү. Атыңарды эле айтып эле, айлыңарды айтып койгула болды. Өзіңізді Ашым Құлтиев. Ашым ақсақал. Сіздің президенттіктің жарлығына қылайық, мен туризмді өніктіру бойынша сіздің немеңізді қолға алдым әлі. Қолға алғанда мен суының жиегінен 75 аралықта нарақ алышқа салған білбестіктен бей шундай bir kişine köküne salınıp kaldı ele. Uşunu büyük günde göçürürsünler deyip şu yerdeki birlik beni mukratıp atat. Men özüm 2 kilometre yerden sivet alıp düştüm. 400 metrege öz karajatım menen yol saldırdım. O yerde kövörttüm, nasos koyup hazır bugünkü günde göçötlerden aldı, düşüm bergeli turat. Uşunu meni topulan kılbayla uşuyor. Sağa şeyin jetkirbeyle bir törüp koysa ola turgan işele. Suunun jeegine kurdunuz böyle jemdegi. Suun jeeginde ele. Anan jeekке жақын болып қалды деп кылып атабы? Jeekке жақын болып қалды dedi, 50 метр деп bir айтат. 2 гектар жер иштетип атасызбы? Ondan da özüm nül. Дыйканчылык, Дыйканчылык эле жан сактайын dedi. Түшүнүктүү. Кимдин маалыматы бар бул боюнча? Аким жооп берчи биринчи, аким берсинчи аны көрөлү. Сатан Нургодович бул суу коргоо зонасына кирип калган мыйзамсыз курулуштардын ичинен прокуратура тарабынан бир 4 объект кирген. Култаев Ашым Аксакал менен бир сыйра сүйлөшкөнбүз бул маселе менен. Биз суу коргоо зонасынан нары көчүрүп, бирок мында тигил жерин балык чарбага ылайыкташтырып документтештирип берели дегенбиз. Кайсы айырмасы бар? Сен аны көчүрүп туруп анан кийин тиягын мал чарбага берип тиягын бакдар. Неме мыйзамда суу коргоо зонасы 150 метр деген жер көрсөтүлүп калган экен, ошон үчүн болбойт экен да. Просто мал жайганга берип тиги жакты көчүрөлү деп атасың, бакдарактарын көчүрөлү. Мыйзам боюнча эч документи жок эле курсалган да. Капитальный строительство салган. Легкий салыш керек болчу да. Легкий конструкция менен салыш керек болчу мыйзам боюнча. Канча квадрат метр салып алдыңыз эле? Азыраак эле, акимдер өздөрү билсе керек. Жок, канча бир 100 квадрат метр эле салган мен ошол жерде. Анан кийин туризмди өнүктүрөт десе мен фундамент куюп алыпмын да билбей. 8ге бир 6-7 метр. Анан эми ушул жагын карап берсең. 8ге 7 метр мындай. Мен жеринен барып көргөм. Канча акча короттуңуз эле жерге? 2 миллион. Свет алып түштүм, үйдү салдым, анан токтот дегенде токтотуп койдум. Эми мындай кылыш керек да, баягы мыйзам баарыбызга бирдей болуш керек да. Баягы жеңил конструкция менен дегенден кийин жеңил конструкция менен салыш керек эле. Муну эми прокурорлор силердин ишиңер экен, аким экөөңөрдүн ишиңер экен, муну бир исключение кылып чечип бергиле. Анткени бүт акчасын коротуп 2 километрден өзү тартып келип атса, анан 2 гектардан ашык жерге алмабак тигип атса, эми аны көчүрбөй эле койгула. Көчүрбөй эле койгула. Биз эми фермерчиликти, туризмди өнүктүрө албай атып, анан кайра баягы неме кылганыбыз туура эмес болуп калат да. Бул кишинин ошибкасы бар экен. Жанагы капитальный строение кылып салганы. Муну эми келечекте балким жанагы жеңилемеге алмаштырыңыз. Жеңил курулушка алмаштырыңыз, атак көчүрбөй эле койгула, бакдарактар тура берсин анан. Айырмасы жок, бакдарак өсүп турабы же мал жайылып атабы, баары бир колдонулат ал жер. Түшүнүктүү, Атым Ганыбек. Мен Прижевальский педагогикалык институттун мурунку географ, эколог, урбанист, демограф студент болгонмун. Азыркы мезгилде мектепте иштеймин. 70 жашка чыксам дагы. Биздин көйгөйүбүз 70 жылдан бери бир көпүрөнүн үстүнөн өткөн да. Ошондон бизге кайсы айыл? Кеңеш айылынан Тоготой айылына көпүрө куруп берүүңүздү суранат элек. Ошондо азыр сиз айткан Карагөз районунун мамлекетке болгон салымы аябай чоңойот эле, бакубаттуулугу дагы өсөт эле. Ошол көпүрөнү бир жөнгө салып берсеңиз, эң жакшы болот эле. Бул жайлоого кетчү көпүрөбү же айылдардын ортосунда? Айылдардын ортосунда. Мисалы, Арал сиздин айылыңыздагы Арал Тасманы наркы кең сууга өтө турган көпүрөнү кең сууга өтө турган болсок, биз түп менен кайра кең суу көрүп атабыз да. Ошондой да, ошол акыбалда биз турабыз. Туруңуз. Канча метр узундугу көпүрөңүз? Узундугу 2 дарыяда, узуну көп болсо 500 метр болот. Ал эми ошол эмес билде? Ооба. Мен бир 5 метр деп айтат экен десе, 500 метр дедиңиз. Анан кийин ал көпүрөгө дамбаны мен интеллектуалдык менчик боюнча сунуш киргизсем, Бишкектегилер, Оштогулар мени интернеттен карап мага жок болот. Канча айылды бириктирип турат ал көпүрө? Ал айыл полный 70%-ин бириктирип турат Карагөз районунун. Бул жагынан Алайкудан баштап Тоготойдон транспорт министрлиги. Азыр мен сизге түшүндүрдүм го. Эми быйылкы бюджет бөлүнүп калган, билесиңер эми. 500 метр болсо, эми баягы 2 полосалуу көпүрө да туурабы? 2 полосалуу.
2 полосалуу болсо кийинки жылдын бюджетине киргиздиргиле анда. Жазып ал, кийинки жылдын бюджетине заявка бересиң. Түшүндүң, а? Болду, түшүнүктүү. Кийинки жылы бюджетке кирип жаздан баштап башталат буюрса. Менин атым Бердалы, 3-чү микрофонда. Мен ошо райондук ооруканада врач педиатр болуп иштейм, детский врач болуп 50 жылдан бери. Биздин бир проблема бар. Мына союздун убагында бүткөндөн кийин барлык ооруканалардын барлыгы жабылып калып, биздин ооруканабызды 105 койкалык ооруканада иштеп атабыз да. Мурда 450 койкага чейин иштечү болчубуз. Азыр ошо 105 койкалада 350ге чейин оорулар жатып атышат да. Ошон үчүн биз Az bir minut. Азыркы кеңешмеде эмне деп чечтик бул оорукананы кийинки жылдын бюджетине? 340 орунду оорукананы кийинки жылдын бюджетине киргизип атабыз. Келерки жылы буюрса баштайбыз. Токтомушев Абдылкадыр 4-чү курултайдын делегаты болгон. Абдылкадыр деди. Ооба. Тиги 4-чү курултайда Каракулжада бир жаңа автовокзал куруу жана базар куруу боюнча маселе көтөрдүм эле. Ушуну дагы бир кайталоого туура келди. Мына бул боюнча да дароо эле жооп берейин, убакытты албайлы бири-бирибиздин. Азыр эле кеңешмеде мына силердин базарыңарды 3 эле киши ээлеп алган экен да, 3 киши базардын кожоюну экен азыр. 60 сотук жерде. 2,5 гектар жер, баягы автобазанын жери бар экен, бош турган жер. Ошол жерди азыр алмай болдук, ошол жерге базар салмай болдук дагы, баягы 60 сотуктагы базарыңарды ошол жерге көчүрмөй болдук. Чтоб могу жол пробка болбош үчүн. Анан автовокзалды болсо, немеге өткөрүп берип атабыз, муниципальный собственностька, аны дагы ремонт кылып беребиз. Бүтүндөй республика боюнча автовокзалдарды ремонт кылып келтабыз. Соцсеттерден, телевидениеден көрүп атсаңар керек. Мына Нарында, Кочкордо, Ысык көлдө, Чүй, Таласта бардык жакта автовокзалды илгерки калыбынан дагы жакшынакай кылып туруп жаңыртып келатабыз. Мен аттым Бектен, эң алыскы Алайкуу жергесинен келдим, Кочат айылынан. Биз райондон алыста болгондуктан биздин көйгөйлүү маселелерибиз көп, бирок эң токотер жерин айтсам, биринчи көйгөй бул жол көйгөйү. Быйыл 54 километр жол планга кириптир. Биздин жол Кыргызстан Алайкуу Кытай жолунун стратегиялык мааниге ээ жол. Ушул жолду бир көзөмөлүңүзгө алып, быйыл 54 километр жолубуз бүтсө абдан жакшы болмок. Экинчи көйгөйүбүз бул бизде мурда Алайкуу Ош деген авиакаттам болгон. Себеби бул авиакаттамдын ролу өтө чоң. Себеби биз райондон 6-7 саатта келебиз ушу районго Алайкуудан. Ошондуктан оорулуу адамдар, бойкат апаларыбыз келиш үчүн биз кыйналып атабыз. Ошондуктан ушул аэропортубуз бар. Ушул Алайкуу Ош аэропорттун калыбына келтирип берсеңиз болот. Себеби ал жерде аэропорттун орду даяр. Кийинки көйгөйүбүз, өзүңүз дагы азыр айтып өттүңүз, суат маселеси. Алайкуу жергеси мал чарбачылыгы менен окат кылабыз. Бизде Кочата айылында 400 гектар жерибиз кургакчылык болуп калды. Суу жанында бир 150 метр жерде дарыя агат, ушуга суу чыкпай калды. Кочата айылынын терек дала участкасы. Андан кийин бизде райондон 130 километр алыстыкта болгондуктан өрт коопсуздугунда бизде абдан кыйналып турабыз. Мисалы үчүн мына үйлөрүбүз өрттөнүп кетет. Кээде той топтогондон кийин чөптөрүбүз өрттөнүп кетет. Ушул жерден баргыча күйүп түшүп калып атат. Ошол жактан биздин Алайкууга дагы бир өрт коопсуздугу боюнча атайын бир мекеменин филиалын ачып берсеңиз. Андан кийин бир көйгөйүбүз сураныч. Мына мал чарбачылыгы болгондуктан биз жайлоолорго бара турган жолубуз татаал. Кышта болсо айыл арасындагы 1 метр карды жиреп окуучуларыбыз барып атат. Сиз Нурзаман деген окуучубузду өзүңүз кабыл алдыңыз. Ошондо бизге гусеничный трактор жетишпейт. Бир гусеничный бульдозер бөлүп берүүңүздү биз чоңдон чоң өтүнөбүз. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Так, могу жол боюнча 54 километр жол. Жанакы 30 километрин берки балдар 20-сын биз жасап бере турганбы мамлекетте? Туура. Ошол жол жөнүндө сөз. Ошол жол жөнүндө туура.
Анда мындай болот, 54 километр дедиңиз, 50 километр негизи жол жасалат. 50 километр жол. Бул жолуңар бүтөт. Сугат маселеси боюнча дагы биз азыр үстүндө кеңешме өткөрүп талкууладык. Бул боюнча дагы маселелерди чечебиз. Өрт машинеси боюнча Азамат мырза неме кылдыңыз? МЧС менен сүйлөшүп көргүлө, эгерде баягы алыскы айылдарга, райондордун баягы айыл өкмөттөрдүн борборлоруна бирден машина берип атпайбызбы? Апарып коюп койдук го. Бияка дагы эгерде необходимость болсо бир машинени койгула, өрт машинесин. Жаңы келген машиналардан. Жарай. Жетиштүү да толук бизде машина, туурабы? Ооба. Карап көргүлө дагы территорияны, анан населениянын санына жараша болот да негизи, правила. Санына жараша, статистика боюнча да былтыр бир да өрт катталган эмес. Мурдагы жылы бир өрт да. Анан бул жакка биз чакан В общем, ошолорду карап көргүлө дагы ошо статистикага жараша, эрежеге жараша анан берели. Окуучуларга каржылеп барат деп атасыңар, бир гусеничный тракторду сен жазчы. Мен бердирип ийейин бияка ушул айылга. Мен толук Алайкы өрөөндөгү Терексу айылынын тургуну Жапаров Калыбек. Бизде эки көйгөй бар да. Биринчиси билим берүү жана социалдык абал. 54 жыл мурун курулган, Фин жыгачынан салынган, мен окуган Терексу орто мектебинин эки корпусу тең чирип, кулап калуу коркунучунда турат. Бул балдарыбыздын өмүрүнө түздөн түз коркунуч жаратууда. Ошондой эле мектепте спорт зал, актовый зал жок. Кыш мезгилинде окуучулар дене тарбия сабагын толук өтө алышпай, шахмат, шашки, тогуз коргол менен чектөөлүгө аргасыз. Айылда бала бакча жок. Анан экинчи көйгөй боюнча Алайкы жол боюнча айтып кетти. Ошого толуктуу айтып кое турган болсом, бул бир маселени кайра кайталабагыла. Убакытты албай андан көрөкчү. Курулуштарды түзөлүп, кооптуу аймактарга оңдоолуп, кар жана сел түшкөн жерлерге көпүрөлөр салынып, андан кийин асфальт төшөлсө жакшы болот эле да. Ушуга көбүрөөк көңүл бөлсө жакшы болот да. Сизди Терексу айылына келип, эл менен жолугуп, жеринен көрүп кетүүгө чакырабыз. Аймагыбыздын келечеги үчүн жогорудагы маселелерди өз көзөмөлүңүзгө алып, аягына чейин чыгарып бересиз деп биз сизге терең ишенебиз. Рахмат. Билим берүү, мектеп, бала бакча, соц объекттер боюнча биз мына эң биринчи биздин приоритетибиз 5 жылдан бери, мына мен кызматка киришкенден берки биринчи маселе бул. Күндө, ай сайын, жыл сайын ошо жылды бекитип атканда бюджетте жылдын аягында мектеп, бүт мектептерди жаңылоо, бүтүндөй республика боюнча. Биз 30 жыл кыйратып мектеп салбадык, контейнерден мектеп салып алып окутуп жүрдүк балдарды. Ошон үчүн мектептер салынбай, бардыгы баякы 60-70, 80 жылы салынган мектептер айылдарда. Ошолорду жылына жүздөн кылып жаңыртып келтабыз. Акыры бир 30 жылга чейин мектептер, эски мектеп калбайт, бир дагы айылда калбайт. Бала бакчаны дагы колдон келишинче салып беребиз. Андан кийин таза суу маселеси. Таза суу маселеси дагы бул аябай кымбат долбоорлор, айылга таза суу чыгаруу боюнча 20 максимум 30 гана айылга алуубуз жетип атат жылдагы бюджетибиз. Ошентип отуруп 30 жылга чейин айылдарды да таза суу менен камсыз кылабыз. Анан ошо таза суу жок айылдар эсиңиздерде болсун, акыры бир күнү силердин айылга жетебиз. Мектептер боюнча да. Мектептерди мен 30 жылга чейин эмес, 28 жылга чейин, 28 жылы сентябрда окууга киргенде бир дагы айылда эски мектеп калбасын деп тапшырма берип, азыр ошонун үстүндө акча каражатын издөө иштери уланып атат. Соц объекттер деле ошондой. В общем, кыскасы ушул 4 маселе боюнча көп кеп кылбай деле койсоңуздар болот. Силер айтпасаңар дагы биздин көкүрөгүбүздө турат мынакей. Мен Каден Токтомумак, Карагыз айыл өкмөтүнүн Жаңы Тала айылынан. Биздин негизги көйгөй сугат суу маселеси. Сугат суу маселесине лоток басылып, турбалары коюлуп, курулушу бүттү. 98% бүттү десек болот. Бирок ошого суу берүү үчүн азыр өзүбүздө иштеп турган суу насосубуздун кубаттуулугу жетишпейт. Ошого бир кубаттуулугу жогорку суу насосын куруп берүүңүздү, ошо трансформатор камсыз кылып берүүңүздү сурандык. Экинчи маселе, ушул суунун башы Тар дарыясынан чыгыш керек эле келечеги. Келечекте Тар дарыясынан суу чыкса, андан да жакшы болмок. Негизгisi биринчisi азыр насос көзгөйбүз. Экинчisi Тар дарыясынан алышты, ошо Тар дарыясынан чыгарып берүү. Бир көңүл буруп койсоңуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жолдор боюнча дагы эсмен чыгып калыптыр, айтам деп. Жолдор боюнча дагы силер айтпасаңар дагы биз акыры бир күнү силердин айылыңарга чейин асфальтка жеткизебиз. Ар бир айылдын ар бир көчөсүнө жеткен күн келет. Азыр мурда 200 километр жол жасачу экенбиз, жол салчу экенбиз 20-жылга чейин. Az бүгүнкү күндө канча салып атабыз билесиздер, асфальт басып атабыз. Билесиздерби? 1,5 миң километр басып атабыз.
марттан баштап октябрга чейин. Былтыр 1,5 миң бастык. Быйыл дагы 1,5 миңден кем баспайбыз асфальт. Балким 2 миңге чейин чыгышыбыз мүмкүн. Эми күндүн жылуучулугуна карата. Азыр битумдарды да алып келип алганбыз, запастарыбыз көп. Марттан баштап октябрга чейин тынымсыз асфальттарды басабыз. Ушинтип жүрүп отуруп, канча жылда билбейм, в общем, биз деле өнүккөн өлкөлөрдөй сыяктуу. Мисалы Германияга барсаң, токойлордун ичи, тоо таштагы жолдору, айылдарынын баардыгы асфальтта. Бир мындай бир топурак жол көрбөйсүң, кум жол. Ошого биз жетебиз, биз ошогон баратабыз мынакей. Болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Жолдор боюнча, көпүрөлөр боюнча. Көрүп атасыздар мына жайлоолорго чейин жолдорду жеткизип атабызбы асфальтты? Туристтик зоналарга чейин асфальт жеткизип атабыз. Биринчи очерет ошолорду карайлы. Анан эл аралык масштабтагы баягы категориядагы жолдорду биринчи бүтүрүп алалы, анан айылдардын арасына киребиз. Так, могул насос боюнча, суу насосу, мощный насос боюнча маалыматыңыз барбы? Канча каражат кетет ошону алмаштырып берүү? Бар, Садыр Кожоевич. Ал жаңы талаадагы айыл өкмөттүн күчү менен бүткөн. Насосту башынан эле кубаттуулугун туура эмес эсептеп алган. Биз өзүбүздүн долбоорго киргиздик. Насосту коюп беребиз. Качан коюп бересиз, ошону айтыңыз? 1 айдын ичинде коюп беребиз. 1 айдын ичинде коюп берип, анан мага отчет берип коесуз. Түшүнүктүү. Саламатсызбы? Саламатсыз. Биринчи, экинчи курултайда да ушул 4 маселе көтөрсөм, экөөсү аткарылды. Сизге рахмат. Суубуз былтыр кирди бюджетке. Анан баардан дагы атыңызды айтып коюңуз. Атым Тентимиш. Аккыя айылы. Атыңарды айтканды унутпасаңыздар. Мына бул жерде биринчи аттан баштагы Каракулжа районунда бир жакшы лесхоз бар да. Акташ анан Каракулжа деген участоктордо хозяйство лесхозунда. 80-70 жылдары егилген жаңа зарда ар бир 40 сантиметр, 50 сантиметрге баягы көчөт түгөсүн деп союзда эге берип, бар жогу өнүп кеткен. Азыр ушул бир 40 жылдардын айланасында ол күн көрүнбөйт да, мал анын ичине кирбей деле калды караңгыдан коркуп. Ошону жаратылышты коргоо деген министриңиз ич болбойт экен. Анан мен сизге айтсам күлдүңүз эле. Мен картошка кууруп берем, бир жаратылышты коргоону жөнөтсөңүз ошол көрүп келсин. Ал лесхоз тил өтпөй деген лесхоздун министри. Мусаев деген ошо мезгилдеги неме кошо барганда менен бизде кабыл албай койгон жаратылыш министри. Неме? Ооба, жаратылыш министри. Ушул жаратылыш министриңизди жибериңиз, мен бир кооз эле союп берейин. Ал картошка келбей дегенде. Не кылыш керек ал жерде? Суюлтуш керек беле? Суюлтуш керек да. Суюлтуш керек деңиз. Ошончолук баягындай бир 200, бир 300 гектардын айланасында. Азыр Токой силерде МЧСте. Айтчы, не кылса болот? Биз барып карап чыгалы, анан ошон жыйынтыгын айтабыз сизге. Барабыз, обязательно барып карап чыгабыз. Так, силер мындай кылгыла. Мен 2-3 күн мурун ошо кыдырып жүрүп, мен түшүндүм да, ушул райондо болобу, айыл өкмөттөрдө болобу, жергиликтүү калктын проблемалары, арыз муңу айыл өкмөттүн, акимдин, анан губернатордун эле деңгээлинде чечиле турган маселелер экен. Ошону эске алып тапшырма бердим, азыр иштеп чыгып атышат графигин. Май майрамдарынан кийин 10 майдан баштап 1 ай бою облустун жетекчилери, райондун жетекчилери, ар бири шаарлардын жетекчилери айыл өкмөттөргө барып 3 сааттан кем эмес ар бир айыл өкмөттө элдин арыз муңун угат. Ушундай маселелерди угат да чечет. Ошондо бүт МЧСти да кошкула да, МЧС бардык жетекчилер болсун, облустук деңгээлдеги. Ошолорду карап, силер маганда чейин айткан экен, курултайда айткан экен, силер давно барып туруп карап көрүшүңөр керек эле да. Суюлтуш керек болсо, азыр современный машинелер бар, билесиңер да. Өлтүрбөй, кыйбай туруп эле түү менен алып туруп алып башка жака көчүрүп кое тургандай. Көчөт таппай биз Европадан көчөт сатып келип атабыз. А бул киши айтып атат, мына суюлтса эле ал жерде жарымы көчөт болуп берет да. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Ошол неме деле барып көргүлө дагы, эгер суюлтуш керек болсо суюлткула. Жарайт. Башка жерге көчүрүп, баягы бак дарак жок жерлерге көчүрүп койсоңор, кайра өсө берет аякта да токой болуп. Туурабы же туура эмеспи? Туура, жарайт.